Жаныбек Турганов жана Назарбек Дөөлөтбековтар келип отурат. Ассаламу алейкум, кутман кечиңиздер менен. Кутман кечиңиздер менен. Алейкум ассалам. Жалпы ушу 5 каналдын көрүүчүлөрүнө, жалпы кыргыз элиме бизден салам. Тирге болсун. Назарбек, сиз кандайсыз? Жакшы. Ден соолук жакшы. Жакшы. Канчанчы класска барып, канчанчы класстын эшигин аттап, канчанчы класстын билимин алып жатасыз? Азыр 2-нчи классын. 2-нчи класс. Биринчи элек чыкты, э? Ооба. Биринчи элек чыкканда күндөлүктө канча 5, канча 4 болду? Азыр 5-ни санай электин 41 декеде эле болду. 41 декеде. 4-түн санычы? 4-кө 35. 3 жок демек. Бали. Музыка сабагын жакшы көрөсүз, мектепте? Ооба. Кайсы ырдырды айта элеңиз? Азыр музыка сабагынан Кызыл гүлдөрдү билем. Анан жанакы тогочугабыз көп эле да. Үйдө туулган күн болгондо, апаңыздын туулган күнү болгондо кайсы ырдырдап бересиз апаңызга? Апа акемди ырдап берем. Келиңиз анда апа акемди биздин эфирден ырдап бериңиз биздин көрөрмандарга. Болобу? Апа акемден баштайлы анда, э? Орду толгуз апалардын урматына ырдайлы. 7 жылдыз биригип күндөй нурун төгө албайт дейт. 70 эжең болсо да бир энеңдей боло албайт. 70 жеңең болсо да эни орду тола албайт экен. Анда эмесе сиздер бар, энелер бар, биздин кийимибиз бүтүн урматтуу энелердин урматына Апа акем деген чыгарманы кабыл алыңыздар. Akşamlar jangan geçlerim, apakem uysap korodo, adırdan oynap geç geldi. Apakem kayda men kayda, adırlı jaşıl tür kayda. Uqtabayım tündü dalayga. Joruğu tendek baldarыбыз, jolgazım terip alganбыз, jok düýnü menen alışıp, jomokto jaşap kalganбыз. Apa akem kayda men kayda, adırlı jaşıl tür kayda. Ubakıt ötpöy tabışmak, uqtabayım tündü dalayga. Ubakıt ötpöy tabışmak, uqtabayım tündü dalayga. Назарбек Дөөлөтбековдун аткарысында Апа акем аталышындагы жакшы мыкты музыкалык чыгарма жаңырып өттү. Жел кыякты коштогон Назарбектин атасы Жаныбек Турганов болду. Урматтуу телекөрүүчүм, сиз 5-чи каналда түз эфирде Ак чөлмөк программасын көрүп жатасыз. Студиябыздын меймандарына, биздин көрөрмандардын тарабынан эгерде сурооңуз, калоо тилегиңиз болсо байланышка чыксаңыз болот. Байланышуу жолдору 592070 шаарыбыздын коду 312 0995 23 23 81 WhatsApp номерларына билдирүү жиберсеңиз болот. Жанего, буга чейин эфирге келгениңиздерде Назарбек кичинекей эле. Азыр чоңоюп, ырларды дагы өзүңүз айткандай бир аз чоңойгондон кийин ырга болгон табити дагы өзгөрөт дедиңиз эле. Ырдын темасына, ырдын маанисине да карап калган турбайбы? Ой, азыр
Бая бирөөнүн баласы бат чоңоет дегендей көзүңө чоң көрүнүп атса керек. Анан бир 5 жашындагы 5 жашынан өтүп келди эле ушу 5-каналга. Азыр Кудай буйрса мына бат эле 2-класс болду. Ырларды сен айткандай тандап ырдап аткан убагы. Кудай буйрса эми азыр алдыда жакшы бир чыгармаларыбыз бар. Аны убакыт өзү көрсөтөр. Күбө болосуздар деп ойлойм. Жакшы, күтөлү Жаныбек ага мен тамашалашып бир айттым эле. Көрөрмандар бул ырдап жаткан жигиттер ким? Аты жөндөрүн айтып коесузбу деп бизге түз байланышка чыкканда мен айттым эле. Аты жөнүн айтпай эле, ата бала тобу деп эле эстеп коюңуз деп айттым эле да. Ооба. Ата бала тобу болдуңуздарбы? Же үйдөн дагы ырдай турган уул кыздарыңыз чоңойсо чоңоюп алып анан биротоло бир ат коелу деп атасыздарбы? Эми ошо туура айтасың, дагы кызым бар. Айттым эле, ошол кызым азыр 4 жаштан өтүп калды. Анан баягы талант деген болбойт экен. Канча чыгарбайын десем дагы бу Назардын жанына отуруп алып эле ырдап аткан кези, анан Кудай буйрса дагы бир 5 жашында чыкты эле ушул Назар. Мен дагы 1 жыл күтүп анан ошо кызымды экөөнү чогуу бир экөөнү бириктирип анан бир жакшы дуэттерди дагы жаздырсакпы деген ой бар. Анан эми азыр дагы деле 2 жылдан бери деле планыбыз жок ошо ата бала деген. Ой, эмне кылып жүрдүңүздөр? Таарынамы азыр? Кой элек биз дагы деле. Негизи үй бүлөдө бир чыгармачыл инсан боло турган болсо, калгандары ага карап түздөнүп, ошол жолду жолдогон дагы үй бүлө мүчөлөрү болот деп айтылат да. Мисалы үчүн үйдө ата спорт менен машыкса, же болбосо ата айдоочу болсо, анын баласы сөзсүз түрдө мен атамдай болуп айдоочу болом деп өзүнө ошондой бир максат кыял коет экен да, кыялданат экен ошентип. Азыр эми Назарбек 5 жашында келген эле бизге. Ооба. 5 жашында келип, ошондо айттыңыз эле, эми ырдайм дей турган болсо, баланын талантын аны катканга болбойт. Ооба. Талант ал чыгыш керек деп айттыңыз эле да. Эми азыр жаңырлардын үстүнөн иштеп атасыздарбы? Жаңырлар. Эмне жаңылык болду 2 жылдан бери? 2 жылдан бери көрүшүлө экенбиз. Эми бул окуу электе көбүрөөк ырдатчу элем. Анан качан ушу мектепке аттанганы көбүрөөк сабакка көңүл буруу азыр. Себеби бул сабакка кетет дагы эртең менен кайра түштө келет. Анан түштөн кийин баягы эле булар азыр бала кези оюн карак, ойношот, кайра эле сабак окуйт. Анан ырдан кичине артта калдык окшойт. Анан мен деле көп кыйнагым келген жок мурункудай артынан ыр жаттатканга. Бирок колдон келишинче баягы мен менен көп тойлорго ээрчитип жүрөм азыр. Ошол моменттерде эле баягы машинадан уккан ырларын жаттап көбүрөөк басым жасай элекпиз. Ыр жаздырган боюнча эми жаңы бир дагы бир чыгарма менен жаңы баштайлы деп турабыз. Экинчи ырын эстрадный вариантта көбүрөөк эми азыр тойго ээрчитип атам. Конкурсный ырларга азыр даярдай элекмин. Өзүм колум бошой атат азыр. Даярдап. Күнөстө турбай, Назарбек ырдайм эле деп атасыз. Январдан баштап бошпуз. Ошондон баштап анан Кудай буйрса жакшы чыгармалар менен иштейбиз. Анан дагы бир жаңылыгы, ошо аккордеон алып бергем. Кичинекей аккордеон. Өзүнө ылайыктап. Ооба, өзүнө ылайыктап. Мунун жарымы болот. Баласы. Мунун баласы да. Ошону астында болуп чертип атат азыр. Көнүп калды. Азыр мынакей бул жактан азыркы ырдаган апакемди чертет. Өзү тартып, өзү ырдайт. Тартып, өзү ырдап жакшы. Кудай буйрса. Анан эми качан ошол бышып жакшы ырдап баштагандан өзүңүздөргө чалам Кудай буйрса аккордеондун курсун. Биз дайым болдук да. Ооба, дайым болгондон Кудай буйрса аккордеон менен келип калабыз. Анда Назарбекке тапшырма беребиз. Мектепте ага эжелер тапшырма берет да, үйгө тапшырма береби? Эмнеде тапшырма беришет, мисалы үчүн? Математикадан эсептерди, маселелерди иштеп келесиңер дейт. Дагы? Башка сабактар? Сүрөттөрдү тартып келесиңер, окуп келесиңер 1 минуттага деп. Музыка сабагыначы, музыка илиминенчи? Музыкадан ырларды берет, 3 куплет, 2 куплеттерден. 1 куплет. Жаттап келесиздерби ошол ырларды? Ооба. Болду анда. Демек Назарбек ырды жаттайт.
Мугалим айтканын кылат, Ооба. Ошол агайыңыздай болуп эле, жеңиңиздай болуп эле мен сизге тапшырма берем. Буюрса жаңы жылга чейин жылкыякты өзүңүз ойноп кадимгидей. Апакемди өзүңүз ырдап бересиз. Келиштикпи? Болду анда. Азыр кайсыны ырдайсыз? Азыр эми азыр мындай кылалык. Папури бар бизде айткандай. Ошол бир куплеттен ырдап берелик. Чогуу. Ыр көп болгонуна байланыштуу. Кеттик. Анда Назарчы көкөбүздүн аткарыбызда папурилер жаңырсын, Jamgır jay, ko'nglim açılbay, bir sulu kızdı, izlesem tabılbay, sunun boyunda seni gütkönmün, şaşıp aratır, seni görgönmün, oşol güydüңbü, seni süydüңbü, güymdü tabılbay, Karanın lingsep kağılam, kaysı günü sağa kabılamın kabılamın Katarlaşmazsın sağlam, seni yıllar jaratam, bakıttın gülü can erken, özümdü yiğit sağınamın, kanını izlep kağılamın, kaysı günü sağa kabılamın kabılamın diri 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 ne Kırgızstan'da gittik emin Alaton, Türk'üm Kırgızstan, acayip Türk'üm Kırgızstan, ukmuştun, bağı tavılgan, uyutun, Türk'üm Kırgızstan, Kırgızstan, benim Kırgızstan, kılındık, benim Kırgızstan, 5 günlük ömrümde bu değişim, benim Kırgızstan, Kırgızstan, Allah Kırgızstan, Kırgızstan, yaşa Kırgızstan, sen güldür, ölse veresin, kızın, barda Kırgızstan. Gülün sepetlik biz almagan, bala gezdin doğu jarağam, gelip kalgan arama, Nazarbektey balanga, dağı da bir çağınızlar alakan. Gelip kalgan arama, Nazarbektey balanga, dağı da bir çağınızlar alakan. Sokkan yürek Soğuluğanca bülbülü, soğuculuğu bargadırın ötüğü, düğüne kılıp dürgün, ak beşike bölügün, enilerdi uşul yerden gökülü. Düğüne kılıp dürgün, ak beşike bölügün, enilerdi uşul yerden gökülü. Enilerdi uşul yerden gökülü. Да
дал ушундай жагымдуу чыгармалар 5-кыралдык чөлмөк программасында түз эфирде жаңырып жаткан учуру урматтуу телекөрүүчүм студиябыздын меймандарына каалоо тилегиңиз сурооңуз болсо байланышка чыгыңыз 59-20-70 шаарыбыздын коду 312 0995 23-23-81 WhatsApp номерлары сиздер үчүн кызмат көрсөтөт. WhatsAppка келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар. Азаматтар чыгармачылык ийгилик, узун өмүр, ден соолук тилейбиз. Айдеркенден чоң салам. Бар болгула 5-канал ишиңерге ийгилик каалайбыз деп акыркы сандары 881 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Ыраазычылык билдиребиз. Саламатсыздарбы, кутман кечиңиздер менен. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, жакшырдайт экенсиздер. Бар болуңуздар. Эң негизгиси ден соолук деп акыркы сандары 332 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы, Жаныбек иним, үнүңө береке, ишиңде ийгиликтер боло берсин. Биз сени менен сыймыктанабыз. Мен Рахат эжең деп акыркы сандары 089 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Алло, салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Урматтуу көрүүчүм. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Келиңиз, сыналгыдан олагыраак туруп алыңыз, же үнүн акырындатып алыңыз. Мына алсыраак турайын. Алсыраак туруңуз. Келиңиз, коорашалы. Баламдын атасы болом. Кош келиптирсиз. Şu баламды өтүп кеткен туруан менен алып коюн дедим эле. 7 аягын төрөм эле. Өмүрү узун болсун баламдын, келечеги кең болсун. Аман жүрсүн. Назарчик, биз сени менен сыймыктанабыз болом. Атаң экөөң аман бол. Келечегиң кең болсун. Ар дайым көбүтө экрандан атаң экөөң түшпөй, элдин керегине жараган жакшы азаматтардан болгула. Баламдын атын өзүм койдум беле, мына назарлуу жигит болуп кетесиң балам. Өмүрүң узун болуп көп жаша балам, Сени менен сыймыктанабыз. Чоң рахмат, бар болуңуз. Ишиңиздерге ийгилик, 5-канал. Рахмат, чоң. Ар дайым ушу биздин балабызды көбүтө экрандан көргөнгө ашыкпыз баарыбыз бир туугандар. Болду, сүйлөштүк, акылдаштык. Чоң рахмат, ырашыл билдирели. Жасап жаткан жумушубуз, эгерде сиздин купулуңузга толуп жаткан болсо, урматтуу көрүүчүм, анда биз жумушубуздун сапатын дагы да жакшыртканга колдон келишинче колдоп бар мүмкүнчүлүктү пайдаланабыз. Анткени биздин ар бир кадамыбыз, ар бир ой тилегибиз бул сиздердин жакшы маанай тартуулоо, ошону менен бирге эле сиздер үчүн ушундай таланттарды түз эфирден, ободон жагымдуу ырларды тартуулоо. Назарбектин өтүп кеткен туулган күнү менен бизде чын жүрөктөн куттуктайлы. Рахмат. Ден соолукта бол. Рахмат. Эң негизгиси жасап жаткан ар бир жумушуң ошону менен бирге эле мектепте жакшы окугун, Келиштикпи? 2 тапшырма берди. Мектепте жакшы окуйсуң, жаңы жылга чейин апакемди өзүң жел кыяктын коштоосунда ырдап келесиң. Эгерде ал нерсени кылбай турган болсоң, эмне кылабыз? Айтпайсың. Чакырбайсыңар. Ой, коюңуз, чакырабыз. Бир жатпай койсоңуз, анда биз жумушубуздан кылган ишибизден кыянат кылмай пайдаланган деп калбайсызбы? Чакырбайсыңар деп тиги Баластанга көп чакырышты да. Анан экөөбүздүн ырыбыз даяр болбой эле бара албай аттык. 2-3 жолу отказ кылдык, ырлар даяр болбой. Анан ошондон кийин мынайым чакырбайт деп койгом, мына экөөбүздү чакырбай калды, эми болду. Аякта ырларыбыз даяр эмес деп ошондон айтып атат окшойт. Аткарбай койсок деп. Ошону айтып атат. Болду, эгерде жаттап келе турган болсоңуз, анда сизге 5 деген баа беребиз. Жаттабай кое турган болсоңуз, анда сизди 5 деген баа бербей коебуз. Кудай буйрса аракет кылабыз эми. Ошого чейин эми бошосок экен. Жарым жылдан кийин келебизби балким. Эгерде сиздин ыр жаттайм деп атсаңыз так атаңыздын убактысы болбосо, анда атаңызга ошо 5 деген баа. Атаңыз чакырбай коесуз. Сиз чакырат, атаңыз чакырбай коесуз. Келиштикпи? Тамаша, албетте. Келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз.
бар болгула негизи ар бир инсанда талант болот, ошол талантты ача билүү керек деп акыркы сандары 785 менен аяктаган абонент смс билдирүүсүн калтырган. Туура. Негизи ыйык китепте да айтылат го, ар бир инсан өнөрлүү, ар бир инсан таланттуу болуп чоңоет. Аны турмушта, өмүрдө ишке ашырып кетүү ал инсандын өзүнүн колунда депчи. Ошол менен бирге эле коомдон, чөйрөдөн, үй бүлөндө дагы көз каранды болот бул нерсе. Ошол баланын талантын байкай билип, ошол нерсеге алга карай жылуусуна, талантын дагы шыктандыра турган болсо, сөзсүз түрдө таланты ташкындап, алга карай жылуусуна, ийгиликтери жаратуусуна себепчи болобуз деп айтып өтөлү. Келип түшкөн SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен жакшы ырдайт экенсиздер. Ишиңиздерге ийгилик каалаймын. Негизи 5 каналдын ушунуңар аябай бизге жагат. Жаш таланттарды ошон менен бирге эле эл арасында жүргөн таланттарды алып келесиңер дейт. Чоң рахмат. Айтып атпаймынбы? Биздин жасап жаткан жумушубуз сизге жаккан болсо, анда биз бактылуубуз. Акыркы сандар 618 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Акчурмөк берүүсү Назарбек өтүп кеткен туулган күнүң кут болсун. Ден соолук каалаймын. Өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун. Жолуң ачык болсун. Кыргызымдын желегин желбиреткен эр азаматтардан бол деп Насипа деп акыркы сандары 024 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырга. Дагы эң аягында 5 канал ишиңерге ийгилик. Эфириңер ар дайым тунук болсун, бар болгула деп жылуу сөзүн арнаган. Дагы бир SMS билдирүү бар. Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен өмүр берсин, талантың дашкындай берсин. Атасына рахмат, ушундай талантын байкап ырдатып жатканына. Эгерде атасы бул нерсени байкабай койгондо, балким баланын таланты башка жакка болуп кетмек деп акыркы сандары 747 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен мен ушул баланы жакшы ырдайт экен. Ушул бала ийгиликтүү болсун, өмүр узун болсун, көп жашасын. Өтүп кеткен туулган күнү менен мен дагы чын жүрөктөн куттуктаймын деп акыркы сандары 328 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кандайсыңар? Жакшы ырдайт экен. Инибиз жакшы ырдайт экен. Жараткан жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Ооруба, ден соолукта бол. Атасына дагы айтарым, баланын талантын дагы да ташкындаткыла. Эгерде азыр айтып жатасыз, эгерде көп убакыт бөлбөй кое турган болсоңуз, баланын таланты башка жакка ооп кетет. Азыр жаш эмеспи деп акыркы сандары 631 менен аяктаган абонент Жаныбек абама тапшырма берип атат. Байкадыңыз да? Эми жаңы жылга чейин ырды жаттабай кое турган болсоңуздар, 5 деген бааны сизге бербей коебуз. Сизге деле айтып коелучу. Аракет кылалы. Ошого баланын кызыгып турган мезгилинде кармаш керек өзү. Азыр мен ойноп атканда дагы мул аккордеонду ойнойт, чыдабай. Анан берки аккордеонду Кудай буйрса бошогондон баштап үйрөтөбүз. Айтылган жалпы бардыңыздардын каалоо тилегиңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Айтканыңыздар келсин, айткан сунуштарыңыздарды аткарабыз Кудай буйрса. Убада бересиздер, Убада беребиз. Эң жакшы урматтуу телекөрүүчүм, 5 каналда Акчурмөк программасы, алдыда Түмөнбай Колдошев ырдайт, жарты кайык аталышындагы чыгарма. Негизи өмүрдө кээде өйдө, кээде ылдый болот эмеспи? Бирок ошол нерсени кайра бир калыпка салып кетүү бул ар бир инсандын колунан келет дейт. Турмушта кандай гана кыйынчылыктар болбосун, баарына чыдайт, сабырдуулук кыла турган болсок, биз сөзсүз түрдө акыр аягында жеңишке жетебиз. Түмөнбай Колдошев ырдайт, жарты кайык, кабыл алыңыздар. Жаныбек келиңиз, анда кайсы чыгарма аткарабыз? Жакшы болот. Рыспай атабыздан эми Периштем деген чыгарманы ырдап берейин. Жакшы чыгарма. Sargayıp жүргөн кезимде ак толкун болуп, ак шокун болуп көрүнчү мага Периште. Ак шокун болуп, ак толкун болуп көрүнчү мага
жеткенде болам жылт еткен мақсат соңына баратқан кезде шырмалып қайғы торына қаректе қонып үмітім болып жанымда тұршы беріште қаректе қонып үмітім болып жанымда тұршы беріште Çarçadın Dayıma tınbay sen izlep Turamın azır Kavağım bir kösen estek Aktarım bolup akşamım bolup Cılıcı beni perişte Aktarım bolup akşamım bolup Cılıcı beni perişte Бар болуңуз. Рыспай Абдыкадыровдун чыгармасын Кара жаш дебей ар бир музыка сүйөрманы ылгабай угат эмеспи? Назарбекке Рыспай атанын ырларын ырдатуу азыр бир аз эрте болсо керек, э? Ооба, сөзсүз түрдө эрте. Булардын дагы үнүн көпкө ырдата бербей, көбүнчө сактап турбасак, азыр баягы тамагын айырып алышы да мүмкүн. Ошондуктан кичине жеңилдетип келип анан убагы келгенден Учуру келгенде, э? Учуру келгенде сөзсүз түрдө ырдатабыз Рыспайдын ырларынан. Назарбек, өз алдынча үйдө жүргөндө атаңыз жаныңызда жок болгон учурда да өзүңүз ырдайсызбы? Же жалаң атаңыз келгенде атаңыз экөөңүздөр чогуу ырдап даярданасыздарбы? Атам жокту өзүм ырдабайм. Атам келгенде экөөбүз чогуу даярданабыз. Чогуу. Атаңыз жокто эмнеге ырдабайсыз? Ата үйдө бош эмеспиз да. Эмне кыласыздар бош болбой? Үйдө бөбөгүм карайм да. Сизби? Бөбөгүңүз канчада? Азыр бирге чыгайын дейт. Апаңыз эмне кылат бөбөк карабай? Баланы карайт. Экөөбүз карайбыз. Экөөңөр чогуу карайсыз. Кээде карточка ойнойм. Атаңыз эмне кылат анан? Атам тойдо да. Барын такып айтырып атсың деп атасың болдуңуз картик. Башка суроо бербей койчу. Эмне кылдыңыз эле? эле. Негизи айтам да. Баары жакшы эле, э? Баары сонун. Назарбек деп баштап койбойм. Тамаша. Келип түшкөн көрөрмандардан келип түшкөн SMS билдирүүлөр бар. Ошонун катарында Назарбектин талантына суктанып, өзүнүн пикирин калтырган көрөрманыбыз акыркы сандары 233 менен аяктаган. Саламатсыздарбы? Мен Токтогулдан жазып жатам. Караңыз, Серкилеп жазган. Балакайга ийгиликтерди каалаймын. Таланты өркүндөй берсин. Биздин Токтогулдун ырчыларындай болуп, аты ааламга угула берсин. Деп акыркы сандары 233 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Саламатсыздарбы? 5-каналдын жалпы жамаатыңыздарга салам айтам. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Назарбек балам, жаным менин, Аллахым жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын, бактың тоодой болсун, берекелүү өмүр берсин. Биз сен менен сыймыктанабыз деп акыркы сандары 677 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? Мен ушул кичинекей кудаларыма чармачылык ийгилик, ак жол каалаймын. Аман болсун, атыр кудагыйыңар балыкчыдан деп акыркы сандары 629 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир көрөрмандан келип түшкөн SMS билдирүү бар. Кутмандуу кечиңиздер менен чармачылык ийгилик каалаймын. Ден соолукта болушсун. Ушу ырчылар
аябай сонун ырдайт. Дагы мүмкүн болсо ырдап берүүсүн суранат элек. Мүмкүн болсо да акыркы сандары 979 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Кутман кечиңер менен кичинекейге жараткан ден соолук өмүр берсин, жаман көздөн, жаман сөздөн сактасын. Эң негизгиси атасы көзөмөлдөп турса эле баланын таланты дагы да ташкындай берет деп акыркы сандары 747 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Саламатсыздарбы? 5-канал ишиңиздерге ийгилик болсун. Студияңыздардын меймандарына чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Назарбек жакшы ырдайт экен, мүмкүн болсо тагы бир чыгарма сурансак болобу деп акыркы сандары 969 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Студиябыздын меймандарына ошон менен бирге эле биздин шаардык номурга байланышка чыккан көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Десек алыстап кеткен чак, урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгардан мурда айтылган эрежелерди сактап, байланышка чыгыңыз, ошондо экөөбүздүн ортобуздагы байланыш максаттуу болот. Келиңиздер, анда жагымдуу чыгармага кезек берели. Анда биз ошолда толук кыргызбы деген чыгармаларды берели. Vale, kol çabalım. Canego. Буга чейин дагы сүйлөшкөнүбүздө айттыңыз эле. Биз Назарбек менен ушул экөөбүз чогуу биргеликте дуэт дагы аткарсакпы деген ой болот эле деп азыр айттыңыз. Баягы чыгармалардын үстүнө иштеп атабыз депчи. Кайсы тематиканы тандап атасыздар? Азыр баягы эле көнгөн ушу ар бир жердин топурагы алтын деп коет го. Ошонусуңар ушу туулган жер жөнүндө жаздырсакпы деген бир ой болуп атат. Кудай буйрса, азыр жаңы эле сүйлөшүп атам. Ошо аранжировкалары башталып калса, бир жакшы ошо өзүбүздүн мекен жөнүндө бир жакшы чыгарма жаздырсакпы деген ой болуп атат. Буйрса чыкканда. Өзүңүздөрдүн жаңы чыгарма жаратасыздарбы же буга чейинки ырдалган ырлардан эле жаңы чыгармаларга эми азыр жаңы жаздырып чыкканга аны да ойлонуп көрүш керек. Бирок колдон келишинче азыр жаңы чыгармаларга өзү чоң ойгондо жаздырып чыгарып алар. Ага чейин ушу элдик ырлардан эле өзүнө ылайыктап эле
жаздырсам жол көрсөтүп турасыз. Көбүнчө ушу Кыргызстан жөнүндө, мекен жөнүндө, сүйүү алыс, сүйүүдөн баштаганга туура эмес азырынча. Ошондуктан ушу мекен жөнүндө, туулган жер жөнүндө чыгармалардан жаздырып берсем деген ой тилектер бар. Эң жакшы, күтөбүз анда сиздерден. Түз байланышта көрөрманыбыз бар, кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Кутманды кечиңиз менен түз байланыштабыз, келиңиз. Ой, келиңиз апа, биз түз эфирде сүйлөшөлү. Алло. Десек алыстап кетти. Урматтуу көрөрман, байланыштасызбы? Урматтуу көрөрмандар, байланышка чыгып жаткан учурда бизди сыналгыдан эмес, уюлдук телефондон уксаңыз, ошондо экөөбүздүн ортобуздагы байланыш максаттуу болот. Эгерде бизди сыналгыдан уга турган болсоңуз, өзүңүздүн үнүңүз, биздин үнүбүз сизге кайра жаңырып, ортодо байланыш өтпөй калуусу ыктымал. Ассаламу алейкум. Ушул баланын өмүрүнө Кудайым береке берсин, таланты таш жара берсин, келечекте Кыргыздын даңкын чыгарган эр азаматтардан болсун. Келечегиң али алдыда, үнүң укмуш экен. Бар бол, атасына айтарым, баланын талантын катпай, дагы эмне мүмкүнчүлүк болсо, ошонун баарын пайдаланып, алып чыгуусуна мен атасына айтар элем деп акыркы сандары 576 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Дагы бир көрөрмандан келип түшкөн SMS билдирүү бар. Кутмандуу кечиңер менен кичинекей бөбөк аябай жакшы ырдайт экенсиз, үнүңө береке деп. Чоңоюп калды бөбөк дебеңиздер Назарбекти. Акыркы сандары 284 менен аяктаган абонент. Соңку SMS билдирүүнү окуйбуз дагы эфирди жыйынтыктайбыз. Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиздер менен Назарбекке ден соолук каалайбыз. Жаныбек уулуңдун таланты ташкындай берсин, ар дайым жанында ушинтип коштоп, көзөмөлдөп жүрө беришиңе мен тилектешмин деп акыркы сандары 263 менен аяктаган абонент SMS билдирүүсүн калтырган. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен биринчи коногубузга бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Сиздерге чоң рахмат. Бүгүнкү кечте өзүңүздөрдүн 2 жылдан бери эмне кылып жасап жаткан, эмне жумуш жасаганыңыздарды, ошондон менен бирге эле алдыда боло турган максат пландар тууралуу азын олак болсо да кеп кылдык деп ойлоймун. Назарбектин ден соолугу чын, өмүрү узун, жараткан жаман көздөн, жаман сөздөн өзү сактап, алдыда элибиздин, мамлекетибиздин желегин бийиктиктерге желбиреткен эр азаматтардан болуп чоңойсун деп тилек айталы. А сизге болсо ден соолук. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Бизди ушу көгүлтүр экранга чакырып, баягы талантыбызды баягы экранга чыкканын эле өзү сыймык, өзүбүзгө энергия топтоп берген сиздер ошон менен кыргыз эли жанатан бери ушу балабызга айтып аткан айтылган каалоо тилектериңиздерди чын жүрөктөн кабыл алдым. Аман болуңуздар, кыргызыбызда эң негизгиси тынчтык болсун. Кудай буйрса жакшы күндөрдө жолугалык. Айтканыңыз келсин. Ар бир үйдө дасторкон жакшылыкка жайылып, ар бир үйдө ыр күлкү гана болуп турсун деп тилек айталы. Ошол ыр күлкүдө сиздердин дагы үнүңүздөр жаңырып турсун. Чоң рахмат. Айтылган тапшырмаларды унутпайбыз, Келиштикпи? Кеттик анда. Урматтуу теле көрүүчүм, эч кайда алыстабай туруңуздар. Алдыда бизде экинчи меймандарыбыз да бар, студиядан орун алат. Ага чейин Талайбек Кошоков ырдайт, Ак бата, кабыл алыңыздар.